Ар бир ата-эне өз баласын ден соолукта, акылдуу жана физикалык жактан күчтүү көргүсү келет. Ал үчүн тамактануу гигиена менен гана тим болбостон, баланын сөөктөрүнүн туура калыптанышына бардык шарттарды түзүп берүү абзел. Бул шарттардын бири туура бут кийим тандап берүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө адистер балдардын биринчи кадамдарына ортопедиялык бут кийимдерди кийгизүүнү сунушташат. Анткени бул бут кийимдер тамандын жалпайышына жол бербей, басканда салмакты азайтып, кан айлантууга тоскоол болбойт жана бутту кысып оорутпайт. Бут кийимдин аркасы да бийик болот. Бутунун согончогун кармап туруш үчүн, буту оң жака жана сол жака жыгылбаш үчүн. Жана мондай узун каблук болот. Ортопедический бут кийимде таманынын ортосун иш жака жыгылбаш үчүн. Тең салмактуулукту кармап туруш үчүн мондай узун каблук, узун такасы болот. Анан кийин мондай системасы бар. Air System деп коет буну. Ичиндеги нымдуулукту сыртка чыгарып, баланын буту тердебегенине жардам берип, жана буттарынан аба өтүп турат. Ортопедиялык бут кийимдердин да түрлөрү бар. Бирин даярдоого врач кагаз жазып берет. Ал атайын протез жасоочу ишканаларда жасалат. Ичи жылма, одуракай тиштери жок, оорулуу жер үчүн атайын чуңкур жасалат. Ал эми экинчи түрү баарына арналган пайдалуу бут кийим, абаны жакшы өткөргөн материалдардан жасалат. Бул бут кийимдерди бала жаңы басып баштагандан тартып кийсе болот. Мындай бут кийимдердин өлчөмү 30га чейин болгондуктан мектеп курагына чейинки балдар кие алат. Мындай бут кийимдер табигый булгарыдан жасалат. Ал эми таманы желимден, ошондуктан ийилчек жана ыңгайлуу келет. Туура тандалган бут кийим тулку бойдун түз өсүүсүн жөнгө салып, дени сак жашоого өбөлгө түзөт. Андыктан туура бут кийим тандоо менен балаңыздын келечегине кам көрүңүз. Алтынбек Сакиев, Жазгүл Маналиева, Таң Маанай.